Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозанган ыйман менен, амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Жаштар сүлөсүнүн тиле долбоору Кара Балта шаарында жайгашкан Куран Нуру Ислам институтунун кыздар бөлүмүнүн жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүн сиздер менен негизги талкуулап турган тема Кыргыздын келечеги кыздарда деген темада сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул кыздарыбызга өзүнүн тажрыйбасы менен ой бөлүшүп серепчи болуп келген биздин апаларыбызды тааныштырып өтсөк, Масия Шакирова апабыз конокто. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Асия Токтогулова апабыз. Кош келдиңиз. Куран Нуру Ислам институтунун кыздар бөлүмүнүн окуу иштери боюнча бөлүм башчысы Астра Токтомамбетова эжебиз. Куран Нуру Ислам институтунун кыздар бөлүмүнүн тарбия иштери боюнча орун басар Миргүл Нарматова эжебиз конокто. Кош келдиңиздер. Анда урматтуу апалар, урматтуу кыздар, бүгүнкү темабыз мынакей. Кыргыздын келечеги кыздарда деп атабыз. Анда сөз ушул Асия апа. Мынакей сиз балдарды тарбиялап, кыздарды, небере чөйрөлөрдү тарбиялап жүрөсүз. Анан бүгүнкү темага сиздин оюңуз суктак. Мына бүгүнкү тема аябай мага жагып атат. Мына мен азыр 73-төмүн. Ушул 73-кө чейин мына биз өмүр бою мугалим болуп иштедим. Азыр ушундай баягы өткөн өмүрдө ойлонуп кээде кайгырабыз. Чындыгында биз ыймандан алыс болдук, мынандай динден алыс болдук. Ошол учурда жана партия жетектеп, партиянын эле баягы көрсөтмөсү берген буйруктар менен иштеп жашадык да. Эми мына бүгүнкү темага мен аябай кубанычтамын. Мен өзүм даже ушул бүгүн 73-тө болсом да ушундай мына мөлтүрөгөн кыздардын келечеги үчүн, ушулардын келечегинин чоң, кең болуп, жаркыраган, жакшынакай болуш үчүн аракет кылып, мына мындай атайын өзүнчө мектеп кылып, ушуларды окутуп, ушулардын келечегин жакшынакай түзөбүз деген аракет жасаган мына биздин устазыбызга мен чоң ыраазымын. Мына кыздардын келечеги чындыгында эми баланы тарбия, баланы жашынан деген сөз бар го. Ошол баланы жашынан дегенде ушул кыздарга андан дагы жогорураак маани берилет да. Мына мисалы үчүн Кыргыздын көптөгөн макал лакаптары бар. Тарбияга таанмай маани бере тургандай, мисалы үчүн кыз адеби кымбат дейт. Мына кыз адеби кымбат деген сөздүн өзүн эгер терең түшүнө турган болсок, мына ошо тетиги кичинекей төрөлгөндөн баштап тарбиялоого, ошонун тазалыгы, ошонун келечеги, ошонун адип ахлагы, ошонун мүнөзү бардыгын ошолдун баарын камтый турган маанилүү немеде макал. Ошон үчүн кызды үйгө кыл жатпайт деген сөз бар, аны билесиңер баарыңар. Мына бул жерде дагы ошо өтө тазалыктуу, келечекке ошо таза, тунук боюнча акыл сезимдери күчтүү, жакшынакай болуп өсө турган кыздар жөнүндө айтылып атат. Мына ушундай макал лакаптарыбыз мына бизге чоң тарбия, мына азыр динде болгондон кийин ого бетер терең түшүнүп атабыз чындыгында. Мына мугалим болуп иштедим, биз деле жанагы тарбиялык иштер боюнча принциптери менен иштедик. Мына азыр тарбиялык принциптерди ойлосом, ошо бүт эле Курандан алынган экен да. Ошондогу жүргүзгөн тарбиялык иштер. Жакшанда апа, ошо жаштардын оюн угуп көрбөйлүбү? Кыздардын оюн угалы, андан кийин буйрса болайбыз. Азыр биздин апабыз жакшы маселени айтып өттү да, ушул баягы макал менен, лакаптар менен келтирип. Кыргызстандын келечеги барбы, жокпу кыздар? Бир коомду гүлдөткөндө аял, чөктүргөндө аял демекчи, бул аялдар коомду башкаруучу болуп эсептелинет. Жана ошондой эле биз аялдар биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Өзүбүздү тарбиялагандан мурда бизди биринчи айлана чөйрөбүз, анан ата-энебиз тарбиялайт. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей эле, үй бүлөбүздө эмнени көрсөк, коомго, коомдук жайларга чыкканда ошол нерсебизди көрсөтөбүз. Жана ошондой эле 20 жылдан кийин Кыргызстан иншаллах дин боюнча өнүгөт деп эсептейм. Анткени азыркы учурда Кыргызстанда эле эмес, негизи эле бүт дүйнө жүзүндө ошо ислам динине кызыгуулар, берилүүчүлөр көп болуп эсептелинет азыркы учурда. Жана ошондой эле
Кыргызстан бул Кыргызстан эле эмес, жалпы негизи бүт бардык мамлекеттер иншаллах келечекте көп эле мусулман болот жана мусулман болууга дагы мындай далилдер өзүнүн көз алдында эле жүрөт да, көрсөтүлүп турат. А кээ бирөөлөр болсо аны кабыл алгысы келбейт. Демек ушул азыр биздин жаштарыбыз болобу, улуумунбу, ортомунбу ушул баягы исламды изилдеп, окуп, дин тааныгандар көбөйүп атат. Сиздин келечекте ошол мынакей бүгүнкү темабыз кыргыздын келечеги кыздарда деп атпайлыбы? Ошол кыргыздын келечеги кыздарда болуш үчүн ошол кыздарыбыз дагы кандай нерселерди үйрөнүш керек, эмнелерге мындай кол сунуш керек? Баягы аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген да макал бар, анан ушуну кандай түшүнөсүз? Мында эме негизи эркек баш аял моюн деп коет го. Ошол сыяктуу эле биз аялдар мындай өзүбүздү тарбиялардан мурда эме кылышыбыз керек. Мындай айлана чөйрөгөбүзгө көз жүгүртүп, адепсизден адептүүлүктү үйрөнүүбүз зарыл деп эсептейм. Жана ошондой эле эме бул келечекте иншаллах даватчылар да көп болсо зарыл. Даватчылар Аллах Тааланын жалгыз жана дин Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ошол биздин пайгамбар экенибизге иман келтирүүсү зарыл деп эсептейм. Жана ошондой эле азыркы учурда дагы мындай коомдук жайларда мындай жолуксуз эле жүргөн кыздар көп, бирок алардын да жүрөгүндө иманы бар. Бирок биз алардын жүрөгүн ачып көрбөйбүз да. Ачык эле жүргөн кыздар деле, намаз окугандар деле көп. Жана ошондой эле жолукчан жүрүп алып деле мүмкүн бузулуп кеткендер көптүр. Ар бир иннамал амалу биннияти дейт го. Бардык амалдар ниетке жараша деп. Ошо ар бир адамдын ниетине жараша сооп да алат, жаза да алат деп эсептейм. Жакшы, баракалла, кол чаап коебуз ушундай биздин келечекте ошол Кыргызстанды дүйнө жүзүн балким биздин ошол кыздарыбыз, кыргыз кыздары оңдойт, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Анда дагы биздин жаштарыбыздын оюн уксак, келгиле. Келиңиз бияка. Менин оюмча, бул Кыргызстандын коомдун өзү келечекти жакшы кылуучулар аялдар деп эсептейм да. Анткени жакшы тартип алып, ата-энеден жакшы мемелерди кылып үйрөнгөн адам келечекте күйөөгө чыгып, анан жакшы балдарды тарбияласа, андан ал коом оңолуп, жакшы адамдар көбөйгөн сайын ошол коом оңоло баштайт да. Ошондуктан бул ата-эне деле тарбиялайт, бирок бала биздики, акыл өзүнүкү дейт да. Бала деле үйрөнүп, окуп, эмне кылыш керек. Келечегибиз бул бардыгы азырынча жаштарда да. Жаштар өзү окуп келечек түзүш керек. Ал кээ бирлер эрте эле күйөөгө чыгып кетип, аны окубай эмне ушинтип окууну таштап, жолукчан болсо деле, жолук менен болсо да эки жакты тең алып кетиш керек да. Илимий жактыдан жана билимий жактыданчы. Бардыгы жолдо кетип атсаң дагы жахилдер же кафырлар сурап, сенин далилиң барбы десе, ошого так билимий жактан да, илимий жактан да так жооп бериш керек. Далилдеп бериш керек, Ооба, далил сураганда далилдеп бериш үчүн жакшы эки жакты тең алып кетсе, ар бир адамга жакшы болот. Жана Кыргызстан 20 жылдан кийин ислам дини өнүгө берсе, дагы жакшы боло берсе, бул Кыргызстанды өз келечегин түзө турган бул ислам дини да. Анткени биз адептүү, тартиптүү болуш керек. Батыш жакты дуурашыбыз керек да. Анткени бир өзүбүздүн Кыргызстандын кандай мурунку салттары болсо, ошону карманып Кыргызстанды өнүктүрүп, азыр Кыргызстан тили да начарлап баратат да. Анткени көбүнчө эле каякты карасаң, орусча сүйлөшүп калышкан. Ошондуктан кыргызча тилин да, салтын да өнүктүрүш керек да. Ошондо Кыргызстандын келечеги буюрса 20 жылдан кийин иншаллах жакшы болот деген ойдомун. Мынакей биздин ошол даанышманыбыздын айткан сөзү бар. Кайсыл коомдун жаштары имандуу, билимдүү болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Демек ушул жаштарга кайрылып айтып атат. Жана кереметтүү Куранда да айтат экен, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр, коом өзгөрүлбөйт деп. Коомду өзгөртө турган ушул биздин кыздарыбыз, келечектеги биздин энелерибиз. Анда апабыз, мынакей кыздарды болсо угуп атабыз. Мынакей ушундай татынакай биздин кыздарыбыз бар. Биз дагы сыймыктанабыз. Анда сиздин оюңузду уксак. Аузу биллахи минеш шейтани раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримді, райымды Алланын аты менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават салам айтуу менен сөзүмдү баштайын. Бардык мактоолор Субханалла Таалага болсун, жаратуучубузга болсун бардык мактоолор. Ошол дүйнө акыреттин баарын жаратуучу Субханалла Таала. Бардык мактоолор
Алла Таала гана. Алла Таала биздерди жаратты инсан кылып. Алла Таала жаратууда эч нерсеге муктаж болгон жок. Кун фаякун сыфаты менен ушул бол деди, бардык нерсе болду да калды. Алла Тааланын кудурети күчтүү. Алла Таала ушунчалык кудуреттүү улуг зат. Ушул дүйнө акыреттин баарын Алла Таала жаратты. Асман, жерди, көктү баарын жаратты Алла Таала. Ошолорду ичинде бизди инсанды жаратты. Инсан деген сөзүнүн мааниси унутуучу дейт. Ошол адамды жаратты, өзүнө халифа орун басар кылып жаратты. Алла Таала адам баласына акыл берди, ой берди, айбандан айырмалап акыл берди, ой жүгүртүүгө. Алла Таала ушунчалык жаратуучу, кудуреттүү улуг зат. Алла Тааланын биз инсан болуп жаралгандан кийин бу дүйнөгө келдик. Ушул Алла Тааланын буйрук өкүмдөрүн аткаруу үчүн, Алла Тааланын буйрук өкүмүн аткарып, Алла Таалага кулчулук үчүн бул жашоого келдик. Алла Таала бизди ошол өзүнүн ислам дининен де мусулман кылып жаратканына көп шүкүрчүлүктөрдү айтышыбыз керек. Көп бул жерде бир маселе болуп атат, апа. Жакшы айтып атасыз. Жанагы азыр бизде жаштарыбыз үйлөнүшөт да. Үйлөнгөндөн кийин баягы сиздердин баягы улуу муун катарында илгери ошол үйлөнгөндө бактылуу талайлуу жашашчу экен. Азыр бакыт өргөсү бар Бишкекте. Ошол борбордо күнүгө 2 адам официалдуу баш кошсо 5 адам ажырашат экен жаштарыбыз. Анан ошол баягы ошол жаштарыбыздын ажырашкан себеби эмне деп ойлойсуз? Эми бул семья курууда бир өзүнчө мамлекет. Семья куруудан мурда ошол эме кылыш керек да. Үйлөнө турган адам, жигит ошол диндар, такыба кызды тандоо керек. Ошол Аллах Тааланын ушундай абирдүү, ушунчалык такыба, ушунчалык таза, ушундай динден кабары бар аял затын тандап ала турган болчу болсо, ошол аял заты эненин кучагы медресе дейт. Ошол эне диндар болчу болсо, ошол баланы дин тартибинде тарбиялайт дагы, ушундай ыймандуу, мээримдүү жашынакай балдар дүйнөгө келет. Эми бул жанагы ошол тандап берүүдө баягы эне деген медресе дедик, эне деген мектеп, окуу жай. Кудайга шүгүр. Бирок ошол азыркы биздин жаштарыбыз ушул үйлөнүүдө, келечекте бир жакшы бир бактылуу үй бүлөнүн башатын очогун орнотууда ошол ата-эненин сөзүн канчалык деңгээлде угат деп ойлойсуз? Эми мында ата-эненин сөзүн, мисалы үчүн диндеги бала болчу болсо, ата-энесин толук угат дагы, ата-энесинин буйрук өкүмүн аткарат. А эгер динде эмес болчу болсо, өзүнүн нафсисине коет. Өзү каалагандай алып барат. Азыр биякта биздин апаларыбыз отурат. Сиздер баягы мына келин алгандар болсо, келин алгансыздар да. Кудайга шүгүр. Ошол сиздер келин алганда балдарыңыздар, уулдарыңыздар, ошол сиздерди мисалы мынакей баланчанын кызын алып келчи, ушул жакшы келин болот экен деп алгансыздарбы, куда түшүп алдыңыздар беле, дин шарияттын өкүмү менен алдыңыздар беле, же ала качып алды беле, кандай болду эле? Ким айтып берет? Келиңиз ана апа сизден, Мен 4 келин алдым. Машалла. Баарын эле балдар өзү эле тапты. Өздөрү эле табышты. Алар каяктан интернет таптыбы, же каяктан табышты? Жок, ушу билбейм. Кандай тагдыр кошту да эми. Бирок жакшы, келиндер жакшы, баары намаз окушат. Жок, ала качкан жок. Айттылар, анан өзүбүз барып куда түшүп эле алып келгенбиз. Азыр бактылуу талайлуу жашап атабы? Бактылуу баары, Кудайга шүгүр. Канча небереңиз бар? 8 неберем бар. Балдар, кыздар болуп 8 неберем бар. Жакшы. Мынакей карабайсызбы, эми баягы 3 кайып нерсе бар дейт. Биринчиси ырыс кайып, экинчиси нике кайып, үчүнчүсү ажал кайып дейт. Анан ошол баягы эми Кудай Таала ошол кыздарыбызга ушул жакшы күйөө берсин деп тилек кылабыз. Анан кээ бир учурда ошол жанагы жакшы кызга тескерисинче жанандай туура эмес балдар туш келип калат экен. Кээде ата-энеси тандап берсе деле, өзү тандап алса деле, эми баягы кээ бир адамдар айтып калышат, сүйдүн көзү сокур дейт. Ошол учурда көрбөй калат экен айрым жаштар. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек? Анан биздин азыр илгери баягы ошол барган жериңен бактылуу бол дечү. Айрым ата-энелер азыр ичиме аткан кызым сыртыма атпай калыптырбы? Кел дейт экен. Анан ошондой апаларыбыз да бар да.
Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө. Анан ошондой биздин энелерге эмне дейт элеңиздер? Урматтуу жаштар, кыздар, келгиле. Оюңарды силердики баалуураак. Ошондуктан ар бир ой баалуу дейт. Силердин оюңарды биринчи угалы. Анан буюрса биздин серепчи апаларыбыз анализдеп айтып беришет. Келгиле. Өзгөрүүнү өзүңөн башла дейт. Кантип өзгөртөбүз коомду, өлкөнү, дүйнөнү? Келгиле кыздар. Тартынбагыла. Бул неме үй бүлө куруудагы бул өзүнчө бир мамлекет болот. Ошо үй бүлөнү кыздан да баладан да жакшы болушу керек да. Ошондо мындай жакшы үй бүлө курулат дейм. Кыздар балдардан, мисалы жанагы кээ бир балдарыбыз эми ар кандай болуп атпайбы? Кыздарыбыз дагы Кудайга шүгүр азыр мындай билимдүүлөр көбөйүп келатат, балдар да көбөйүп келатат. Бирок тилекке каршы кээде мындай жана түшүнбөстүк деп коет го. Кайненеси же кайнатасы түшүнбөйт. Ушундай бир окуя болду, жакында бирөө айтат. Бир үй бүлөгө ыймандуу 5 убак намазы бар жакшы бир кызыбыз барыптыр. Барган экен, кайнатасы арак ичет экен. Арак ичет экен, ошол келинден уялып, чарбактан башка чарбактан өтүп уялып келип анан жатат экен да. Ошентип бир ай жүрүптүр. Бир айдан кой, мен токтотоюн эми. Арак таштайын деп анан намазын үйрөнүп, анан адам болуптур да. Анан демек бул биздин кыздарыбыз башка үйдү же башка айылды, башка жерди дагы гүлдөтөт экен да. Анан маселе ошо кыздарда экен да көпчүлүк. Анан карабайсызбы? Демек келинден уялып атат кайнатасы. Анан ошондой биздин жакшы болуш үчүн маселе кыздарда экен, кыздарыбызда. Ошондой болуш үчүн дагы биз эмнелер жасаш керек? Мисалы, Биз кыздар ошо неме турмушка чыккандан кийин ошол жерде сабыр кылышыбыз керек да. Ошо мындай, мисалы күйөөсү бир катуу сөз сүйлөп койсо, ошого тарына бербестен мындай көпчүлүгү бар ошондой мындай болгон сөздү үйүнө жеткизе берет да. Ошо 5 мүнөт сайын апасына жеткизип турат. Ошондой болушубуз керек да. Баркелди, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей, урматтуу жаштар, урматтуу кыздар. Демек, Кыргызда бизде эч эле ата-энебиз айтып койгон, ошол кеп ташыган эмес, төш ташыган келин бол деп айткан. Андыктан мынакей биздин кызыбыз аябай жакшы керемет айтып берди. Дагы эмнелерди кылыш керек? Ошол үй бүлө жакшы бир мындай тамырлуу жайылып калыш үчүн, жакшы үй бүлө болуш үчүн, келечекте жакшы бир Кыргызстанга салым кошуш үчүн кыздар, жаштар да эмне кылыш керек? Келиңиз. Андан кийин сиздер. Бизде кыздар өтө көп болуп атат. Келгиле, кезек-кезек менен. Кудай буйрса чыгып, биздин барган сайын убактыбыз карып баратат. Негизи айтат мындай, адамдын куралы дуадыр дейт. Эгер биз ошо барып калсак, ошону барып калсак, андай күйөөбүз да мындай биз каалаган күйөө эмес болуп калса, анда биз андай Аллах Тааладан дуа кылып, ушу мисалы күйөөбүз арак ичкен ушуна күйөө болуп калса, анда биз Аллах Тааладан дуа кылып, мындай биз аял болуп биздин күчүбүз жетпейт да, эркектерге жетпегенден, биз болсо аны только ушу дуа менен кылып алабыз да. Аллах Тааладан дуа кылып, ушу күйөөмдүн жүрөгүнө инсаф берчи, жүрөгүнө иман бер деп дуа кылып, анын жана ушу биздин тамак аш кылып берген тамак аштарыбыз менен да мындай күйөөбүз кичине ыймандуураак болушуна себеп болот. Эгер биз бир жака ушинтип келин болуп барып калсак, биз ал жерде мындай кайненебиз ушулар жаман көрөтсө, биз ага сабыр кылып, жана ошо ал жерде эгер ал бизге жамандык кылса, биз аны 5 мүнөт сайын ата-энебизге мындай арзанып ушинтип барбашыбыз керек да. Биз ал жерде сабыр кылып, аны дагы да жакшыраак кылып көрсөтүш керек. Анткени эгер биз ал жерде мындай сабыр кылбай эме кылбасак, анда биз жаман келин болуп чыгып калабыз. Негизи бүт нерсе ошо аялдын эмесине болот да. Анткени үчүн мындай, как сказать, эгер биз бүт нерсе мындай жакшы кылбай ошол жерден туруп кетсек, же күйөөбүз менен сабыр кылбай туруп кетсек, же күйөөбүз менен ажырашып кетсек, анда өзүбүздү да жана ата-энебизди да уят кылып коебуз да. Ошондуктан биз аябай сабыр кылып эме кылышыбыз керек. Урматтуу ата-энелер, ушул акыл жаштан, асыл таштан дейт, ушул жаштардын да оюн угуш керек экен. Кээ бир учурда ушундай бир маселе бар да, баягы бизде улууну урматтайбыз, бирок кээ бир учурда баягы биз улуубуз деп өзү билбесе деле мындай кээ бир ата-энелер бар да. Анан ошондо ушул балдар, кыздарды угуп койгон жакшыраак болот деген ойдобуз. Мына азыр өтө сонун бир мындай далилдүү сөздөр менен кызыбыз айтып берип атат. Рахмат. Жакшы, азамат. Келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Эринде жана райымда болгон Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Жананын пайгамбары болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Биздин устазыбыз Саид Баюми мынтип айтат: аялдар бул бир коомдун бир бөлүгү дейт.
Ал эми ошол жарым бир коомдун бөлүгү бүткүл коомду тарбиялоочу бөлүк дейт. Ошол себептен эле бул аял адамдан бүткүл үй бүлөнүн тартиби, ошол үй бүлөнүн келечеги көз каранды да. Эми эгерде сиз айтып кетип атасыз, эгерде үй бүлөдө бир кандай түшүнбөстүктөр болуп, азыр көп жаштар үйлөнүп эле кайра ажырашып кетип атат дейсиз. Андай нерсе болбош үчүн мисалы кыздарды тарбиялаш керек да. Биринчи кезекте кыздарды тарбиялаш керек, анткени эне бул медресе биздин динибизде айтат, эне бул бүткүндөй коомду тарбиялоочу зат дейт. Бул аялды дагы, эркекти дагы тарбиялоочу аял заты. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах Таала сабырдуулар менен дейт. Аллах Таала сабырдуулар менен дейт. Биз аял заты ушунчалык чыдамкай зат, аял заты кырдуу бир сырдуу дейт да. Ошо канчалык эмгек кылса, эмгек кылып сабырдуу болуп канчалык чыдаса, акыбетин кийин ошол үй бүлөдөн же болбосо күйөөсүнөн жакшы мамиле жасаган күйөөдөн же болбосо жакшы мамиле жасабаган кайненеден болбосун, кийин балдардан, эң негизгиси акыретте Аллах Тааланын астынан эң мыкты коомду, эң мыкты кызды, эң мыкты баланы тарбиялаган үчүн эң мыкты сыйлык алат деп ойлойм. Ошон үчүн биздин да сиз айтып кеттиңиз, 20 жылдан кийин биздин Кыргызстандын келечеги кандай болот деп. Иншаллах Кыргызстандын келечеги кең, анткени бизде ыймандуу, өзүңүз айткандай, ыймандуу коом гана келечекте деп айттыңыз. Ошондуктан бизде ыймандуу жаштар өтө көп, кыздардан болсун, эркек балдардан болсун. Бизде ушундай болгон, мисалы, ушундай диний билимдерди берген медреселер, институттар күн өткөн сайын көбөйүп атат. Анын бири биз. Быйыл жаңы ачылгандыгына карабай, биз чоң-чоң ийгиликтерди жаратууга, ошол институттан эң мыкты илим алып, эң мыкты диний илим алып, кийин келечектеги Кыргызстандагы бир коомду, бир ыймандуу коомду тарбиялап өстүрүүчү жаштар болууга биздин ар бир алган илимибиз, алган илимге амал кылуубуз менен далилдеп кетебиз да. Иншаллах бул келечектин иши деп. Ал эми бизде андай ыймандуу жаштар, ыймандуу коом иншаллах азыр бар. Жакшы, анан дагы бир маселе бар да. Азыр мында бизде бир ыймандуу кыздарыбыз олтурат да. Анан көчөдө, шаарда, башкада силердин курдаштарыңар бар, классташтар бар. Азыр мынакей эми Кудай сактасын, кээ бир учурда интернет желелерин ачып көрсөк, кыргыздын кыздары тигиндей мындай бузулуп кеткен деген нерселерин болсо өздөрүн тартып чыгарып атат да. Тилекке каршы ошондой нерселерди жашырыш керек эле, бирок чыгарып атат. Биз каалайбыз. Ошондой курдаштарга, досторуңарга, курбуларга эмне дейт элеңер? Анткени ал дагы биздин бир туугандарыбыз, туурабы, урматтуу апалар, эжелер. Анан ошондой туура эмес жакта жүргөн биздин кыздарыбызга, карындаштарга кандай талим тарбия бериш керек? Аларды оңдош үчүн да кандай бир мындай силерде бир жүрөгүңөрдө бир ойлонуу, же ошолорду бир жакшы жакка чакыруу деген бир кандай бир далалат барбы? Эң негизгиси бул тагдырды да өзгөртчү нерсе бир гана дуа. Биз бардык ар бир дуабызда бардык инсандарга, бардык мусулман бир туугандарыбызга жана мусулман эмес бир туугандарыбызга хидаят берсин деп дуа кылабыз. Ар дайым анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен эч убакта динге бирөөнү кыстап киргизген жерим жок дейт да, мен жөн гана багыт бердим дейт. Биз бир гана багыт беребиз, анткени биздин өзүбүздүн турган турпатыбыз, жүргөнүбүз, жашаганыбыз алар үчүн үлгү, алар үчүн мындай стимул болсун да. Анткени бир гана динде, бир гана исламда бир мындай бактылуулукту таба алат да. Алар дагы ошол нерсени бир күнү түшүнгөн кезде өздөрү бизге, биздин арабызга келип кошулат да. Ал күнгө чейин биз бир гана дуа гана кыла алабыз. Демек, бул дуа ибадаттын чучугу дейт, Баракелде, баарыбыз дуа кылалы. Жакшы, рахмат, кол чапкыбыз, кыздарыбыз келип. Мен өзүм айта турган сөзүм, бул кыз деген адептүү болуш керек, өзүнүн тазалыгын сакташ керек, любой жерде өзүнүн тыккан алып жүрүш керек, өзүнүн жашоосуна тың болуш керек, анан адеп ахлактуу болуш керек. Анан кийин сиз айтасыз го азыр 20 жылдан кийин кыздар кандай болот, кыргыздын кыздары дейсиз го. Эгер Кыргызстан келечеги өзү жашоодо эң главный ролду бул кыз ойнойт да, аял заты ойнойт да. Ошондуктан аял заты адептүү болуш керек да. Кыргыздын бир макалы бар,
кыздын кыркчачы улу дейт. Өзүнүн кыз деген любой жерде өзүнүн урматсын жайга коюп жүрүш керек да, мындай өзүн урматтап эмес, мындай өзүнүн немесин билип жүрүш керек да. Ордун билип жүрүш керек. Анан кийин мисалы ордун билбеген кыздар бар да, кыздарыбыз бар, эми Кудай сактасын, апаларыбыз бар, мындай арак ичип алып жүрүшөт. Мисалы той кафелерге барып калсаң мас болуп алып эми турам иштерди жасап атат. Ошондой биздин айымдарга, апаларга эмне дейт элең? Ал ар бир адам өзүнөн деп бул. Мисалы мен ата-энем деле жаман болсун, жаман болсун, эгер мен өзүм акылымда мондай кылмакчымын да, ата-энем жаман болгондо мен өзүм акылым иштетип, ата-энеме деле дуа кылат элем. Анан кийин өзүмү туура жолго башташ үчүн мен өзүм үчүн дуа кылат элем, ата-энем үчүн дуа кылат элем. Анан кийин адам өзүнүн акылын иштетип туруп, өзүн туура жолго башташ керек да. Өзүн туура жолго бассаң, любой адамдын акылы бар да. Ошол акылын иштетип, анан кийин кээ бирки кыздар бар, ата-энем ушундай болсун мен эмне кылам дешет да. Андай деп өзүн жаман немеге түшүрбөй, өзүнүн акылын иштетиш керек, өзүнүн акылын иштетиш керек да ушундай убакта. Анткени бул айткан себеби мындай болуп атат. Жакында бир үй бүлөдө ошол бир кыз, бир баласы бар экен, эки бир тууган. Ата-энеси арак ичет экен. Албай куш Ош базарга чыгып, жанагы кардон аркылуу эле чогултуп барып сатып, ташки арбаны түртүп ошол акча табат экен. Анан арак акча таап барса, ал эң мыкты кылдың деп мактайт экен. Анан бир күнү таппай калат экен, бирде болот, бирде болбойт экен. Анан сабайт экен. Кызы менен баласы. Ушундай да ата-энелерибиз бар да, баягы бу да Кудай сактасын, ошол болуп аткан окуя да. Анан ошондой ата-энелерди баягы сормасастан суруп чыгыш үчүн балким биз дагы жаштар, силер анткени билимдүүсүңөр, илимдүүсүңөр, ошолордун азыр устаздардан, устазалардан, мугалимдерден, мисалы даанышман адамдардан окуп тарбиялап атасыңар да. Ошонун баардыгы кыргыздын көйгөйү. Анан ошол нерселерди суруп тартып кетиш үчүн, чыгарыш үчүн дагы эмнелерди кылыш керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Мен бул жерде сиз биринчи айттыңыз, Кыргызстандын келечеги кандай болот. Иншаллах мен ойлойм бул жерде Кыргызстандын келечеги кийинки бул дүйнөдөгү бакытты дагы тиги аркы дүйнөдөгү, акырет дүйнөдөгү бакытты да ала турган insanlarдан болот деп ойлойм. Кыргызстандын келечеги бул жерде Курандын нуруна бөлөнгөн мамлекеттердин бирөөсүнөн болот деп ойлойм. Анан бул жердеги кыздар боюнча айттыңыз, анан биринчи бул жерде аял заты биринчи орунда ойлойт. Анткени аял заты бул жерде көп хикаяларда болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянында да өткөн. Биринчиден бир хикаяда бир аял ал кийимин жууганда да, аял кийимин жууганда бардыгы да дагы зикир чалып, намаз окуп, дуа окуп, ал кишиге тамагына да зикир салып бергендиги үчүн анын тамагы абдан даамдуу жана тыккан элдердин арасында көрктүү адам болгон экен. Күндөрдүн биринде ал киши асманда күндүзү да, кечиндеси да жылдыз көрүп калат экен. Мен күндүзү жылдыз көрөм деп, ал киши күндөн күнгө жылдыз көргөн сайын ал өзүн текебер сезип, адамдардын арасында мен жылдыз көрдүм деп аялын тоготпой калат. Ошондой аял менин дагы бул жерде өлүшүм бар дегенде аялды тоготпой койгондо, аял зикир чалбай, өзүнүн каалагандай кылып, ал зикирин дагы дуасын дагы кылбай кой, алга мурдагыдай эле жөнөкөй эле тамак жана башка нерселер бере баштайт. Ошол кезде күндөрдүн биринде күндүзү да, кечиндеси да жылдыз көрбөй калган киши бир күнү ыйлап аялга келип кечирим сураган мезгилде, ошондон кийин аялынын кадырын билип, анын мусулмандардын эң биринчи бул жерде дуанын дагы күчү бар. Анткени аял чын дилден дуа кылган, ошонун оңолсун деген, анын адамдардын арасында көрктүү болсун деген. Бул жерде мээримдүү аялдын мээрими дагы, акылдуулугу дагы ыйманы жактан дагы бар болгондугу үчүн ал үй бүлөсүн тыккан жана жылдыздуу кылып алып калган.